адамдарга мамиле деген темада сүйлөшөбүз. Азыркы жаштардын мамилеси бир эле муздап эмес, тоң калды десе болот. Жанагы вальный кийимдерди кийсе болобу депчи. Мен кыска эле жооп бергим келет. Бизде 2 жылдан бери андай вечерлер өтүлбөй калган, ата-энелерди кыйноо жок. Ата-энеңерди капакыласыңар, алып берген буюмун ыргытасыңар, азыл өлөмдө коркутасыңар. Өлөт атпайбы? Азыл өлөт атат, коркутуп ата-энесин. Ошол сыйлабастык, жеткен сыйлабастык. Көп эле угат деп ойлойм мен. Негизи өзүм көргөн балдарды угуп эле жүргөн, ата-энем мындай урушат, мындай чыга албайм, тиндей деген балдар көп эле болот да. 40 жыл мурун мектепте окудум. Ошондо биз улууларды сыйлачубуз да. Даже мен 1-класста окуткан эжем бул эже келип атканда биз үйдөн жашынып калчубуз. Сыйлачубуз да бул. Бир нерсе бир коомду карай турган болсоң, ошону жаштарын кара дейт. Эгерде жаштар ыймандуу боло турган болсо, ошол коом өнүккөн мамлекет болот экен да. Демек жаштар күнөөлүүбүз да. Мисал үчүн той же болбосо аш баш өлгөндө деле мисал үчүн суу куйсаң, кээде деле өмүрлүү бол, бактылуу деп батасын берет. Кээде болсо мисал үчүн Көрүшпөйт кээрлери. тиш оюнан деген жакшы сөз айтса, ич оюнан арам ойлук. Биздин системабыз туура эмес болуп атат. Жанагы западтын немелерин, кинолорун берип атат. Ошолорду бүт баарын запрет кылып салса, мисалы мыякта сиздин деле кызыңыз бар, ал деле жигиттер менен сүйлөшөт дегенде, мисалы сиз өзүңүз аны жигит менен сүйлөшкөн сизди сыйлабастыкка жатат деп ойлойсузбу? Бул деген менин намызымды төбөлөө. Мисалы менин кызым бир жигит менен сүйлөшсө, ал менин намызымды төбөлөө көрөт. Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр жана угармандар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Ак Суу районунда жайгашкан Жаңарык орто мектептин жалпы жаштары менен жана төрүбүздүн коногу менен Жаштар сүйлөсүн теле долбоору эфирде. Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен биз талкуу кыла турган тема адамдарга мамиле деген темада сүйлөшөбүз. Андыктан ушул биздин жаштарыбыз, азыркы жаштарыбыз биздин чоң муун айткандай улууларга, ата-энеге, эже-агайларга болгон мамиле кандайдыр бир деңгээлде салкындап калды деген сөздөр бар. Ушул жаштарыбызга конок серепчи болгон биздин коногубузду таанышырсак, коомдук ишмер, дил мирөги, адеп ахлак жана маданият борборунун жетекчиси Өзбек Чотонов, кош келдиңиз. Анда урматтуу агай, ушул деги эле жаштардын ушул улууларга, адамдарга болгон мамилеси кандай болуш керек? Сөз сизде. Азыркы жаштардын мамилеси бир эле муздап эмес, тоң калды десе болот. Аябай улууларды сыйлабай, тескерисинче жанагындай төбөлөп кеткендей болот. Көзүнө илбейт. Агайлардын, улуулардын көзүнчө тамеки чегет, көчөлөрдө кучакташып жүрөт. Тил албайт, укпайт, сыйлабайт. Өз билгенин кылат. Азыркы жаштар ушундай болуп баратат. Эң тарбия жок, адеби жок болот. Ушул агайдын оюна силер кошуласыңарбы? Бир карын майды, бир сары, бир кумалак май чиртет дегендей, балким ошондой болсо керек. Анда жаштардын оюн уксак. Саламатсыздарбы? Мен бул агай менен кошулбайм, себеп дегенде бул Кыргыз эли, Кыргыз Республикасы ар тараптуу көп улуттуу эл. Ошого байланыштуу Кыргызстандын да 14 карлар үй бар экен. Ошолордун арасында жалаң эле кыргыздардыкы эмес, кары ата-энелер. Мисалга алсак, ушул айылдын тургундары эле албетте биз улуулар сыйлайбыз. Буларга биздин ата-энелерибиз, улуу агайларыбыз, байкелерибиз күбө болуп берет. Силер ата-энелерге менен айтышасыңар, туурабы? Айтышасыңар. Ата-энеңерди капакыласыңар. Алып берген буюмун ыргытасыңар. Азыл өлөмдө коркутасыңар. Өлөт атпайбы? Азыл өлөт атат, коркутуп ата-энесин. Ошол сыйлабастык, жеткен сыйлабастык. Эң башты кылып жигиттер менен жүргөнүңөр бар, кыздар менен жүргөнүңөр бар. Ушул сыйлаганыңар. Ушул ойго кандай? Ушул ойго кошуласыңарбы? Балким кыздардын оюн уксаганда. Мен силерге бир чети кошулбайм дегенде кандайдыр бир нерсеге келип отурам. Анткени азыркы жаштар көбүнчө батышты туурап жатышат. Мен сизге кошулам. Бирок батышты туурабастан биз чыгышты туурап атабыз. Биз кыргыз болгондон кийин кыргыз бойдон калышыбыз керек. Биз кыргыздар эч качан денебизди көргөзүп көчөгө баскан эмеспиз. Азыр болсо кандайдыр бир ааламдашуу процесси жүрүп жатат. Чет өлкөгө барып келгендер бар, же үйүндө кечке жатып жанагындай батыштын кинолорун көргөндөр бар. Кыргыздар кандайдыр бир нерсени мындай бат кабыл алат, анан бат ошол бир нерсени бат сүрүп салышат да. Кыргыздар бир нерсеге ээрчиме,
кыргыздар мындай бир нерсени бат кабыл алышат да. Ошондуктан ойлойт элем азыркы кыргыз передачаларын, кыргыз кинолорун, жакшы тарбия берген кинолорду көп чыгарса, анда кыргыздар өзүнүн кебетеси менен калат, жана батыш менен чыгышты эч качан туурабайт деп ойлойм. Мен суроом бар да, мына курсагын көргөзүп жүргөн кыздар курсагын көргөзүп жүрөт. Ошол жоон сандарын көргөзүп, ошол ата энени сыйлоого жатабы, улууларды сыйлоого жатабы, көчөдөгү адамдарды сыйлоого? Бул эң биринчиден адам өзүн сыйлабайт дейм. Өзүн сыйлабаса ал эч кимди сыйлабайт, жана ал адамды эч ким ал адам сыйга татыктуу эмес деп ойлойм. Демек, ошол жаштардын өзүнө байланыштуу бул маселе. Жигиттер менен жүрүп аткан кыздар сыйлайбы ата энени? Жигиттер менен анча-мынча паркта жүрөт да кечке чейин ошол. Азыр кандайдыр бир адам айтышат, көбүн айтышат. Кыздар келип дискотекага кетип калат экен, апасын менен атасын урушуп, атасын апасын алдап, мугалимдерди алдап, дискотекага кетип, ушул сыйлаганга жатабы ушул? Бул Туура эмеспи? Бул туура эмес. Көбү мындай алар жаштык кезде өткөзүп алыш үчүн деп гана жүргөндөр бар. Жаштыкты жөн гана корот. Бул жаштыкты пайдалануунун да туура жолдору бар экен. Жаштыкты пайдаланганда сөзсүз ата энебизди сыйлап, жаштыкты пайдаланганда тил үйрөнүп, билим алып дегендей көп нерселерди алсак болот экен. Жанагындай туура эмес жолдорго өтүшүү бул сиздин оюңузга кошулам. Мисалы мына жанагы 10 классты бүткөндө, 11 классты бүткөндө аябай ата энени кыйнайт да. Мага мындай кийим алып бер, мынча миң сомго көйнөк алып бер, мындай бальный көйнөк алып бер деп канча миң сомду. Ошол сыйлаганга жатабы? Бул анткени кандайдыр бир себептер бар болуш керек. Же мектепте бир конкурстар болуп калса, ал дагы башкалардан өзүн кемсинтпеш үчүн кандайдыр бир нерселер жасайт болуш керек. Сыйлаганга жатабы, жатпайбы? Бул эми кыйнап, коркутуп, бул негизи сыйга жатпайт. Биз ушул Сагын эжеден сурасак, Сагын эже, мынакей азыр бизде улууларга болгон мамиле болуп атпайбы? Ушул деги эле окуучуларыңыз, ушул Жаңарык орто мектебинде мамиле кандай, деги эле ата энесине сиздин пикириңиз кандай? Өзбек ажы айтып атпайбы, ата энелерин кыйнап дейт, жанагы вальный кийимдерди кийсе болобу депчи. Мен кыска эле жооп бергим келет. Бизде 2 жылдан бери андай вечерлер өтүлбөй калган, ата энелерди кыйноо жок. Бизде өтпөйт андай. 2 жыл болуп калды. 2 жыл болду деген, бизде андай деген аздектелген вечерлер өтпөйт. Анан эми Өзбек ажынын жогорку биринчи жолу кириш сөзүн мен деген колдойм. Азыркы мезгилде окуучулардын деген жоопкерчилиги жок. Мен мектептин директори катары окуучулардын эртең менен кечигип келүүсү, формаларды кийбей коюусу, ушул биздин мектепте дагы чала бучук бар деп ойлойм. Мен айтат элем деген, ушу мезгилдерде коомдо окуучулардын деген бир жактуу гана болуп калып атат да. Көпчүлүгү деген окуучуларга ата эне тараптан берилүүчү тарбия азыраак. Себеби эртең менен кетип баратканда окуучуну ата эне контролдош керек. Сумкасын керек болсо ачыш керек. Канча сабакка даярдандың? Эмне бар, эмне жок? Эмне бар, эмне жок? Сен кандай кийим кийип баратасың? Сен канча саат аласың бүгүн деп сураш керек эртең менен. Ошол эле окуучуну кайта ата эне келгенде сен бүгүн канча баа алдың? Мектепте эмне жаңылыктар болду? Тентек кылган жоксуң деп. Жок, бизде андай жок. Мен азыркы өзүмдүн деген возрастым менен, жашым менен мурунку жашты карасам, азыркы көпчүлүгү андай болбойт. Себеби бир гана жактуу көпчүлүк окуучулардын мектепке түртө салгылып койгондо ата энелер деген. Ата эне үй бүлөдөгү тарбия азыраак. Көпчүлүгү мектепке түртүп койгон. Анан жалпы ата энелерге айтат элем, жана сиздер айтып аткан ушу мезгилдерде өзүн өзү өлтүрүү, орусча айтканда суицидтер бизде айылыбызда жок, бирок биздин Кыргызстанда көпчү. Себеби азыркы балдар жеңил ойлуу, бир нерсени айтса деген ошону деген оор кабыл алат. Ата эненин айтканын эмес, мугалимдердин айтканда туура эмес айтып, мындай келжектеп, ага карама каршы айтып, керек болсо эшикти жаап чыгып кетип, керек болсо башка сөздөрдү айткан бар. Ошон үчүн мен айтар элем, окуучуларды үйдөгү үй бүлө тарбиясын бизге калыпка куйгандай калыптап берсе, андан кийин деген окуучулардын билим берүүсү жагын мугалимдер толугу менен камтып кетет деп ойлойт элем. Мүмкүн мугалимдер косякка туруп аткандыр. Мугалимдер өздөрү тамеки чегип жүрүү, өздөрү мушташып жүрүү, рекет кылып атат мугалимдер. Кечиресиз, 28 мугалим иштейт. 28 мугалимдин ичинде агайыбыз бар.
анан эми ал тамеки тартпайт деп мен айтпайм, тартат ал киши деген. Эми ал киши менен деген айтууга мүмкүн эмес Эжекелер деген. тартпайбы тамеки, эжекелер? Жок, семинарларды биз деген ушул эле актовый залда тамеки боюнча, башка диндерге кирүү боюнча областтык райондук семинар өткөнбүз биз деген ушул эле актовый залыбызда. Ошон үчүн деген бул Гүлгакка айткандай ар бирибиз өзүбүз тарбиялашыбыз керек. Бирок эң негизги ата-эне, анан мектептеги тиешелүүнү биз мектептер өзүнчө беребиз тарбия. Демек өзгөрүү өзүбүздөн. Мен суроо мындай болот да, мисалы балдарга да суроодо, мисалы мүмкүн мугалимдериңер туура эмес жүрүп атат, ата-энеңер туура эмес жүрүп атат. Сыйга татыксыз, ошон үчүн сыйлабай жаткансыз. Бул деген ал муун же бул муун эжейлер ата-эне деп бөлгөнгө болбойт. Себеп дегенде бул адам баласынын деринен болот. Өзүң каалаган болот. Ошон үчүн жеңил ойлуу болбош керек. Жок, эмне үчүн сыйлабай жатсыңар? Улуулар кетип барасызда, учурашпайт, көзүнө илбейт, барып кучакташып тура бересиңер, автобустарда орун бошотпойсуңар. Эмне үчүн? Мүмкүн алар улуулар татыксыздыр. Бул эми биз деген азыр деген 21-кылымда демократия мамлекетинде жашап аткан эркиндикти азыр өз укугун. Бирок эми бул айыл жергесинде мындай талим тарбия көргөн балдар андай орун бошотуп эметет мындай. Көйлө жерде шаарга барганда. А шаардын балдары ата-энеси мындай эметкен мындай тарбия көрбөгөн балдар дагы кылышы мүмкүн. Бирок сиз көп эле мындай тескери эмелерди ушундай айтып атасыз, бирок эми мен көбүнө кошула албайм, анткени деген азыр биз деген ар бир адам өзү укукка ээ да. Басканга укуктуу мындай ар бир жүргөнгө, бирок ата-энесин сыйлабай жатат дейсиздер. Кээ бирөө сыйлабагандыр, бирок мындай өзүнүн ою бардыр сыйлабаганга. А кээ бирөө мындай ата-энесинен башынан коркуп мындай эметкен балдар сыйлайт да мындай до конца. Азыркы убакта мындай коркпогон мындай эме ата-энесин укпаган балдар бар болуш керек деп ойлойм негизи. Канча пайыз болушу мүмкүн? Биздикинде көп эле балдар мындай айыл жергеси болгондуктан бул эме мындай адап эмелер көп өткөндүктөн көп эле мындай эме көп эле угат деп ойлойм мен. Негизи өзүм көргөн балдарды угуп эле жүргөн ата-энем мындай урушат, мындай чыга албайм тиндей деген балдар көп эле болот да. Менин оюмча бул айлана чөйрөдөн дагы көз каранды болот адамдын тарбиясы. Биринчиден ошо эмне үчүн ошо ата-эне баласын багып атат? Ушул суроого өзүбүз жооп табышыбыз керек. Анткени ошол ата-эне баласына татыктуу тарбия берип, ал ошо баласына жакшы билим алыш үчүн ар кандай аракеттерди жасап, Сагынжай айткандай күн сайын анын эмне иш кылганын, сабактан кандай окуганын сурап туруш керек. Эгер ата-эне кичинекей кезинен эле тарбияга алса, ал бала ошол ата-энесин сыйлайт. Тарбия менен кандайдыр бир жакшы нерселерди элге жасашы мүмкүн да. Эмне үчүн ата-энелерди сыйлабай жатсыңар, улууларды сыйлабай жатсыңар? Мен айттым го, жанагындай алардын көзүнчө тамеки чеккендер бар, кучакташып жүргөндөр бар, улуулардын көзүнчө бул деген көзгө илбестик сыйлабасыздар да. Эмне үчүн сыйлабай жатсыңар? Мүмкүн булар татыксыздыр. Азыркы аксакалдар, азыркы мүмкүн татыксыздыр. Өздөрү тамеки чегет мүмкүн, өздөрү арак ичет. Муну ачык эле айтыш керек. Кээ бир ата-энелер кандайдыр бир себептер менен жашоонун бир кандайдыр бир кыйын учуруна чыдабай арак ичип кеткендери да бар. Бул деген көбүнчө айыл жергесинде болбойт, бул шаар калкында көбүнчө кездешет мындай жаштар. Анткени алар көп нерсени көрүшкөн, ар кандай айлана чөйрөдөн да көз каранды деп айткандай алар көп нерсени көрүшкөн. Алар ошондой тарбияга көнүшкөн деп ойлойм. Анткени азыркы ата-энелер көбүнчө карьераны ойлошот да, баласына убакыт бөлгөнгө мындай убактысы да жетпей калат. Алар эртең менен кетишет, кечинде келет, ага чейин балдар уктап калган болот, анын эч кандай ошол күнү эмне кылганын маалымат ала алышпайт. Анан ата-эне талим бере албайт да баласына көп учурда. Моралдык жактан ата-эне талим бергенде балдары сыйлайт деп ойлойм. Демек ошондой улуу муундан үлгү алса болобу? Биз улуу муундан албетте үлгү алсак болот. Улуу муундар бул баягы балдарын багып татыктуу тарбия берсе, бизди дагы кийинки келечектеги жаштар бизге да ошондой сый мамиле кылат деген үмүттөбүз. Жакшы, кыз жибек эже, мынакей азыр жаштардын оюн уктук. Сиздин пикириңиз кандай? Адам өзү күзгү болуш керек экен. Мисалы жана мен өзүм бир 40 жыл мурун мектепте окудум. Ошондо биз улууларды сыйлачыбыз да. Даже мен 1-класста окуткан эжем бүү эже келатканда биз үйдөн жашынып калчубуз. Сыйлачыбыз да бул. Анан мисалы
Айбит агай окутту химияда, мен шаарда окудум. Анан өзүнүн деген узун эмеси турчу. Чыгыгы турчу. Чыгыгы менен сабатчы ал киши. Эч ким унчукчу эмес. Кайсы күнү химия болот, ошол агайдын сабагын бүт окучубуз да. Эми азыркы окуучулар деген жумуртка болуп атпайбы? Кичинене айтып койсоң эле чукчуңдашат. Сабаганды бияка коюп. Сабаганды тим эле кой. Айтканда эле жумуртка болушат булар, чалкасынан кетишет. Анан буга деген үйүндөгү ата энеси, коомчулук ушулар таасирин тийгизет деп ойлойм да мен. Мисалы, өнүккөн өлкө Японияда болсо, үй бүлөнү күтүш үчүн булар аябай даярданышат экен. Ошого кандай мамиле жасаш керек, Мисалы, 3 жыл алар аябай даярданышат экен. Ден соолугун карашат экен, бала төрөлгөндө кандай багыш керек, кандай тарбиялаш керек, Анан жана Өзбек ачы айткандай, үй бүлөдө тынч болуш керек экен. Анан мен көп байкайм да ушул айылда. Мисалы, главный энесинен зависит этет экен да, көз каранды болот экен. 2 жыл мурун үлгүлүү кайнене деген конкурс ушул жерде болду. Мен ошо конкурска тандаганда баягы зыңгыраган чоң энелерди алып келдик ушул жергечи. 5 эме келди. Чоң энелерден 5өө келди. Ошондо биз 100 жаштагы байбичеге орунду бердик. Себеби анын 60-70-теги чыккан балдары поддержка кылып келди ушул жергечи. Аябай зыңгыраган энеле, анан ошо энеден 80% көз каранды болот экен. Эне жакшы болсо балдары жакшы болот экен. Эмне үчүн азыркы жаштар улууларды сыйлабай жатат? Эмне үчүн? Мүмкүн улуулардан кетип аткандыр. Эми мисалы мен өзүм 50 жаштамын. Мектеп окуучулары мисалы 7 жаштан 18 жашка чейин. Биздин көз карашыбыз менен бул дал келбейт экен. Анан биз балдарга тарбия бергенде буларга жанакы мен чоңмун, мен кыйынмын, мен мугалим дебей, буларга адам катары мамиле жасашыбыз керек экен. Адам катары мамиле жасашыбыз керек экен. Анан ушул жерде мисалы тартиптүү жакшы окуган окуучулар көптөгөн конкурстарга катышат. Алар менен жакшы сүйлөшсөң болот экен. Анан жанакы үй бүлөдөн зависит этет деп атпаймынбы, көз каранды болот. Эгерде үй бүлөсүндө жакшы тарбия албаса, мектепте ошону көргөзөт экен сөзсүз. Азыркы жаштар эмне үчүн бир эле бул жерде эмес, негизи ошондой болуп барат да. Азыркы жаштар улууларды сыйлабай баратат. Ата энени, мугалимди, даже молдону эч ким сыйлабайт. Сыйлабайт. Президентти келип улам интернетке жыпжылаңач кылып чыгара салат, аялдын кийимин чыгара салат. Эмне үчүн ошондой болот? Эмне үчүн жаштар улууларды сыйлабай жатат? Себеби бизде деген жана глобализация болуп атпайбы, ааламдашы болуп атат дагы, биз батышты көп туурап атабыз. Себеби телевиденияда болобу, газета, журналдарда болобу, биз ошондой кинолорду, жанакындай кабарларды, чыгармаларды да окуп атабыз да. Азыр ар бир окуучуда интернет бар. Ошолордон көрүшөт экен буларчы. Демек, тарбияны деген биз жакшы жагынан көргөзүшүбүз керек экен. Үйдөн көргөзүшүбүз керек экен. Мектеп, ана коомчулук чогуу болгондо ана жакшы болот деп ойлойм мен. Демек, ана батып баратабыз деген маселе. Анан дагы бир нерсени айтайын. Мисалы, мен кичинекей чагымдан эле китептерди көп окуйм. Азыркы окуучуларды, мисалы 11-класста биз кыяматты эме кылып калабыз да, сүйлөшүпчү. Ошондо булар көргөн киносун айтат, а тиги нюанстарын китептегин окуган эмес. Ошон үчүн жана Базарбай кандай болгон, Бостон кандай болгон, эмне үчүн жана бөлтүрүктөрдү уурдап кеткен, ошонун нюанстарын билбейт экен. Ошон үчүн китепти окуш керек экен. Азыркы кезде окуучулар окубайт, Мисалы китепкана беги эле турат, окуучулар кирбейт. Мен көрбөйм. Эгерде окуучулар китепти окуса, биз китептин жакшы жактарын алабыз, жаман жактарын албашыбыз керек. Биз ошого тарбияланганбыз. Бизде де бар. Мисалы үчүн деген коррупция дегенде менен кечип коесуздар деген мурунку президент бизге убагындагысы. Кандай тарбия берди бизге деген? Кандай тарбия берди окуучуларга деген? Мамлекетти жеп кетсе, 90-га жакын, 100-ге жакын киши өлсө, анан жогору жактан дагы коом да күнөөлүү болуп атат да мындан деген. Коррупция деген бар, мисалы үчүн деген. Детсадтарда деп атат, акча алып балдарды түртүп киргизип атат дейт. Биздин мектепте болсо деген эми коррупция мен жок деп ойлойм деген. Биз өзүнүн жашына жараша деген окуучуларды алып атабыз. Ошон үчүн деген жибеге жей айткандай коомду башкаруучулар таза болушубуз керек. Канча деген миллиард, канча деген миллиондогон акчаларды алып, канча деген балдардын канын өлтүрүп туруп кетип калса, анан биздин кийинки жаштар кандай улуулардан мисал алып жакшы боло алат? Кантип сыйлайт? Кантип сыйлайт? Мисалы жөн президенттин ылдыйкылары жакшыбы биздин улуулар?
эми ошон үчүн деген аксакалдар бар, арак ичкен, парктарда кыздарга мен барган. айтар элем деген, мен сауналар бар. айтар элем Өзбек ажы, бизде деген касиеттүү ысык көлдө мурункудай 6 акедей ардактуу адамдар болсо биздин балдарыбыз оңолот болчу. Андай 6 акедей татыктуу адамдар бар, бирок азыраак. Ошон айта аласызбы атап? Татыктуу адамдарда мисалы үчүн коомдук ишмерлер бар. Дастан Саргуловго окшогон дегендер бар, мисалы үчүн деген. Масалиев деген, Абсамат Масалиевге окшогондор, Усубалиевге окшогондор, алар убагында жеген жок, мисалы үчүн Усубалиевтерди биз ушул жака чейин сыйлап отурабыз деген. Султан Ибраимов дагы мынакей мамлекет үчүн деген, күтүүсүздөн каза болгон адамдар деген. Мына ошого окшогондор, Исановго окшогон адамдар бар деген. Ошого окшогон адамдар болсо, жогору жактагы столдо отурган адамдар таза болсо, коом таза болот. Рахмат. Бул жерге баарына жаштар күнөөлүүбүз. Туурабы жаштар? Анткени жаштар биз ушундай күнөөлүү болуп атабыз. Чындыгында жаман жолго барып, ошо жаштар менен аябай күнөөлүү деп ойлойм. Анткени жаштар каяка барсаң деле жаштар, анткени бир нерсе бир коомду карай турган болсоң, ошону жаштарын кара дейт. Эгерде жаштар ыймандуу боло турган болсо, ошол коом өнүккөн мамлекет болот экен да. Демек жаштар күнөөлүүбүз да. Жаштар эмне кылып атабыз? Ар кандай тамеки чегип атабыз. Кыздарыбыз кичинекей чагынан баштап, тончкасынан баштап, сенчкасынан баштап тамеки чеккендер бар, арак ичкендер бар. Андай эмеспи? Бул ачуу чындык да. Ошондуктан жаштар күнөөлүүбүз буга. Силерде ушундайбы, кандай урматтуу жаңырак орто мектебинин жаштары? Мисалы үчүн жакшы деле адамдар бар, алар деле арак ичет. Жакшы адамдар деле арак ичет. Бирок аны деле киши сыйлайт, баары деле ал арак ичет. Тамеки деле чегет. Мисалы үчүн маршруткага түшсөң деле аксакалдар, мисалы үчүн башка чет элдиктер маршруткага түшкөндө орун бошот десең, алар башкача мындай сыйга татыктуу эмес эле кайра текебелдик ой менен кайра жооп берет. А мындай жакшы аксакалдарга немесең, отура кой деп батасын берип, жакшы сөз айтат, өмүрлүү бол, бактылуу бол деп ошентип отурат. Мисалы үчүн той же болбосо аш-баш өлгөндөр деле мисалы үчүн суу куйсаң, кээ бирөө деле өмүрлүү бол, бактылуу бол деп батасын берет. Кээ бирөө болсо мисалы үчүн Бата деле беришпейт кээрлер, тыш оюнан деген жакшы сөз айтса, ич оюнан арам ойлук. Улууларды сыйлаган деле бар, сыйлабаган деле бар. Мисалы үчүн улуулар деген кичилөргө капа кылып коет, же болбосо башка нерселерди кылып коет, же болбосо сабап коет, ошондуктан сыйлабайт. Улуулар сабап койгон да? Же болбосо өзүнүн үйдөлөрү менен үй бүлө катык бири менен урушуп ошо кесилишпештиктен айынан ошондуктан сыйлабаган болуш керек. Кээ бир адамдар сыйлап келе отуруп мындай кыл деп, даже улуулар да кичилөрдү сыйлайт. Улуу болсо да сиз пиз деп сүйлөшөт, мисалы үчүн молдолор. Молдолор сыйлаш керек, мисалы үчүн молдолор ар бир баянын, пайгамбарлардын өмүр баянын ошолорун айтып берет, мисалы үчүн. Кээ бир молдолор бар, алар деле жакшы сөз айтат, бирок ичинде ар бир молдолордун деле арам ойлору болот, мисалы үчүн. Кандай алар? Мисалы үчүн молдолор менен молдолордун келишпештик немелер болот, молдолор менен да молдолор Мамилелери келишпей алабы? мамиле келишпеген жерлер деле бар, ошо. Жакшы, баракелде. Ушундай жигиттер Кыргызстанда мындай кылса келешекте. Жакшы. Жаштар деле күнөөлүү эмес. Биздин моореки система деп атпайсызбы? Сиз жана айтып кеттиңиз. Ошонубуз туура эмес болуп атат. Системаны кайра башынан эметип чыгыш керек да. Биздин мектепке иман сабагын көбүрөөк, ушу иман сабагын киргизсе болот эле. Мен ошого аябай эметет элем. Кол көтөрөт элем да. Анан адепке көп көңүл буруп, мен мисалы үчүн өзүм орус тил адабиятынан берем, ошондо каармандарды эметем да, нравственность жагына көп көңүл бурамын. Силер ушунун ордунда кандай эме кылат элеңер деп, ушундай суроолорду, проблемный суроолорду берем. Анан ушул биздин системабыз туура эмес болуп атат. Жанагы Западтын эмелерин, кинолорун берип атат. Ошолорду бүт баарын запрет кылып салса, мен ошого эметет элем. Анан биздин светский жана парламент эме болот атпайбы? Андай болбой эле мусульманский общество болгондо балким ошондо оңолот белек. Мусульманизированный кылсак. Саламатсыздарбы? Неме жаштар күнөөлүү деп атпайсыздарбы? Жаштар күнөөлүү болсо тиде неме жаштар каяктан көр, улууларды көр өсөт да, аганы көр, үйнө өсөт, эжени көр, сиңди өсөт дейт. Тиде неме жаштар каяктан көрмөк эле. Мисалы Кенеди боло эмне эчтекени билбейт да, жаштар күнөөлүү болсо. Ооба. Ошо? Эмнени көрөт жаштар? Жаштар улуулар эмне иш кылып атат? Улуулар менен
эми улуулар ар жак бер жакта жүрөт деп атпайсыздар. Аны көрүп дейди эме иниси да барат. Кечинде деп атпайсыздар. Ар жак бер жакка барат. Ар жак бир жагын каяка ал? Дейди эме кечинде кетип калат деп атпайсыздар. Ночной клубка, Генеде бала каяктан билмеген, анын абасынан көрөт. Ушундай экен. Жакшы, мынакей бул да болсо ушул жигиттин сөзүнөн биздин улуу муун дагы өздөрүн көрүп, бүздөн бир жакшы сабак алат деген ойдобуз. Анда келе жаштар. Мен сизге кошулам. Эмнесине кошуласың? Кыздар саксайтып алып жүргөнүнө, айтыша бергенине. Айтыша берген, кимдер менен айтышат? Кыздар айтышабы? Ата-энелери менен айтышып, менин келечегиме сиз эчтеке алып берген эмессиз деп эметип жаман көрөт ата-энелерин. Ата-энелери болсо багып эметсе дагы анысын сыйын көрбөй текшерип карап басып өтүп кетишет. Могу милициялар деле мисал келтирип кетсем, милициялар деле алар деле милиция болуп элек кезигинде алар деле дискотекага барды болуш керек мисалы үчүн. Алар деле ошондой жаман немелерге барып анан ошо милицияныкына тапшырды. Ошондуктан адам болуп жатат. Балким ар бир адамдын өзүнүн ички сырлары бар. Кандай сырлар бар? Мисалы үчүн дискотека барып жүргөн, аны эч ким билбеген. Милиция мисалы үчүн кичинекей кезинен баштап намаз окуп, неметип алган ал ташка жазылган деп болот дейт. Экинчиси деген топуракка жазылган деп болот дейт. Үчүнчүсү кумга жазылган деп болот. Үчүнчүсү сууга жазылган деп болот. Мисалы үчүн кээ бир абышкалар бар. Жаш кезинде арак ичип, үй бүлөсүн колдоп, арак ичип жүрүп анан эсине келип, анан ар кандай түштөрдү түшкөрүп анан 50 же 60 же 40 жаштарга келген анан намаз окуй баштаган учурлар көп. Мисалы үчүн өзүмдү оңдойн, өзүмдү неметейин, өзүмдү оңдоп үй бүлөмө жагайын деп эл жаштына арак ичип жүрүп даваттарга чыккан убактар болот. Мисалы үчүн көчөдө арак ичип кеткен, арак ичип көчөдө жаткан эмени ким карамак эле? Ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге Жаңаркы орто мектебинин жаштары сүйлөп берип жатышат. Биз менен бирге болуңуздар. Баарыңар эле азыр жаштарды күнөөлөп атасыңар. Бул жерде жеке эле жаштар күнөөлүү эмес. Мисалы ата-энелер деле туура эмес жолдо жүргөндөр деп. Туура эмес деп айта албайм, себеби деген кантсе да азыр өзүнүн ата-энеси да аны сыйлоого укуктуу ар бир жаштар. Анан жанагы ата-энесин сыйлабаган үчүн жигиттер менен сүйлөшүп атат дегениңерге да мен кошула албайм. Мисалы мыякта сиздин деле кызыңыз бар, ал деле жигиттер менен сүйлөшөт дегенде, мисалы сиз өзүңүз аны жигит менен сүйлөшкөн сизди сыйлабастыкка жатат деп ойлойсузбу? Жок, сыйлабастык деп ойлойм. Бул деген менин намызымды төбөлөө. Мисалы менин кызым бир жигит менен сүйлөшсө, ал менин намызымды төбөлөөгө барар. Жок, мисалы деген, мисалы ар биринин эле кыздары бар, баары бир сүйлөшөт да, такыр сүйлөшпөй койгон кыздар жок да, мисалы. Ошентип сүйлөшүп жүрүп, анан турмушка чыгып атат деп ойлойм да менчи. Силер мисалы мындай, силер жөн эле сүйлөшүп койбой, көчөлөрдө өбүшүп, кучакташып жүрүп атпайсыңарбы? Жок, парктарда, түндө, клубтарда жүрүп атпайсыңарбы? Кантип ошол сыйлаганга жатсың? Жок, андай деле кыздар бар, бирок баары эле андай боло бербейт. Ошол сыйлаганга жатабы ошол? Сыйлаганга жатпайт, бирок деген жигит менен силер апаңар менен урушуп алып туруп дискотекага качып кетесиңер. Ушул сыйлаганга жатабы? Жок, андай кыздар. Бара ал жерден кыздар менен бийлемек болуңар, жигиттер менен бийлешесиңер. Жок, ага мен кошула албайм. Себеби ага ата-энесин сыйлабаган үчүн аякка барып атат деп ойлойм. Себеби бирок кээ бирлер бар, ошентип барып аякта макул балдар менен бийлейт, бирок жеке эле ар бир эле кыз антпейт барып. Негизи биринчиден жаштарды күнөөлөй бергенге болбойт. Негизи ар бир адам деген өзүнүн чөйрөсүнөн болот. Негизи биринчиден чөйрөсүн тарбиялаш керек. Жаштарды күнөөлөй бергенде деген мисалы улууну көрүп өсөсүң да. Улуулардан зависть этет анткени. Азыр деле Кудайга шүгүр мындай сыйлайбыз жакшы эле. Сыйлабай калган деле адам деле жок азыр. Ар бир ата-энесин сыйлайт да. Сен кандай алып сыйлайсың ата-энеңди? Жардам берип, айткан сөздөрүн угуп. Отурушка орба, малды бак, же болбосо бизге жардам бер десе, сага ата-энең биринчи орунда турабы же отуруш, дискотека? Ата-эне анткени ата-энең биринчи орунда турат. Андан кийин дос балдарың болуш керек. Ошондой да оюм. Ата-энени сыйлаш керек да биринчи очурет. Саламатсыздарбы? Азыр деген ушу жаштар сыйлабастык дегендей, бул деген азыр биздин айыл жерде андай сыйлабастыктар жок. Андай кыздар деген ошондой дискотекаларда барып, андайлар деле жок. Азыр кыздардын мектепте кыздардын чогулушунда бул калп эжебиз бар, ошол өтүп турат.
Эмне деп турат? Силер мисалы мындай, Кыздарды тартипчи. силер мындай да сыйлабас деген атаңарды апаңарды күндө сөктү деген жокпуз. Силер тил албай жатсыңар, алып келген нерсесине разы болбой жатсыңар, сабакты окубайсыңар, айткан жумушун аткарбайсыңар, кыйнайсыңар, муну алып бер, тигини алып бер деп. Ошол да сыйлабастык. Ана силер эмне ойлотсуңар, мен силерди атаңарды уратсыңар, сабатсыңар деп. Жок. Сыйлабас деген ошол тил албай, өз билгениңерди кылып, сабагыңарды окубай, мугалимдердин тилин албай, урушуп мугалимдер менен ата-энеңер менен ошол да жазып атпайсыңар ошол. Аласыңарбы же албайсыңарбы тилин? Баары эле билбейм, баары алабы, бирок айыл жергелеринде көп алат да. Мындай шаарларда болбосо албаган сыйлабастыктар болот. Мындай ата-энелер деле, мисалы, эне деле бизди 9 ай көтөрүп, ошо жашка чыгарып, биз деле угат болушубуз керек. Албетте биз ата-энебизди сыйлайбыз. Бирок азыркы жаштарды карап көрсөк, биз негизи эле жаштардан эме кылбашыбыз керек. Албетте чоң адамдар, улуу адамдарда да болот андай нерселер. Биз болсо өзүбүздүн башыбыз менен өзүбүз жооп беришибиз керек. Бирөөнүн башы менен жооп бере албайбыз. Биз мындай коомду карашыбыз керек. Албетте биринчиден коомго жана ата-энелер. Коомду карасак, мына азыр эжелер айткандай батыштын саясаты кирип, баягы ата-энеси менен соттошкон учурлар да бар. Эже-агайлар менен соттошот, мамиле бузулуп атат, Анан ошол жакты эрчиш керекпи, эрчишпеш керекпи? Жок, эрчиш керек. Ата-энени сыйлаш керек. Азыр көп жаштарды карасак, ата-энесин сыйлабайт. Карлар үйүнө апарып коюшат. Албетте ата-энени сыйлаш керек. Ата-эне бизди 9 ай көтөрүп, ушул даражага жеткирип аткан ата-энени биринчиден ата-энени сыйлашыбыз керек. Силер ата-энеңерге акырайып карайсыңарбы? Жок. Акшыйып? Жок. Ата-энеңерге кыйкырасыңарбы? Кантип жок? Мен мисалы Азыр үчүн мен билем, мына эмнеден бир 90% балдар кыздар ата-энесине акырайып карайт, кыйкырат, алып бергениң ушубу деп таарынып эшикти уразыңар, эшикти тарсылдап жабасыңар, мугалимдерге ачууланасыңар, кыйкырасыңар, ушул сыйлаганыңар. Чындыгында бул деген чынын эле айтайын, бирок бар ошондой окуучулардан деле бар арасында. Бирок ошол окуучу өзүнүн ата-энесин сыйлабастык болуп жатат. Мен сизге кошулам. Албетте. Бирок биз деген ата-энебизди албетте сыйлашыбыз керек. Ата-эненин таманында бейиш бар деген бул албетте мен сизге кошулам. Рахмат. Ушул айтылып аткан нерселердин бардыгы жөн гана калып калбастан турмушта пайдалана билели. Кандай кеп кеңештер болсо деген жакшы жактарын өзүбүздүн турмушубузда пайдаланып, келечекте жаңаркы орто мектебинин эң жакшы окумуштуу профессор деген жакшы инсандардан чыгуусун каалайм. Ал эми бул жерге келген Өзбек Ажы Чолтоновичке ишине ийгилик, жандагы адамдарга дагы чоң ийгилик, анан журналист балага дагы биздин балдар менен ушундай деген ачык, так, кыска жооптор бергениңиздер үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Мен ушуну каалайт элем. Ушул жана силер айтып атпайсыздарбы, жаштар ата-энесин укпай жүрөт, кечинде жигиттер менен жүрөт, балдар менен жүрөт деп. Андай эмес, айыл жергесинде 60-70% андай эмес, көбүнчөсү деген үйүндө эле 30% эле ошондой экен да. Ата-энесин угуп эле, ата-энесинен коркуп эле ошондой үйүнөн эле чыгып, ата-энем жибербейт, чыкпай деп ошентип жиберишпейт да. Көбүнчөсү шаардыктарда ар кандай вечеринкалар болуп, ошо Караколдобу? Жок, Караколдо деле, бирок Бишкекте деле бар да. Ошактарда аябай көп болот. Мисалы үчүн деген Борбордо деле аябай көп. Мисалы үчүн деген парктар аякта клубтар көп болгондугу үчүн, ошон үчүн жаш балдар азыр ошол себептен ошактарга барып атышат да, ата-энесин сыйлабай. Ошо азыр деген жакшысы да бар, жаманы да бар дегендей. Кыскасы баары бар экен да? Баары бар экен да. Жакшы, Азамат. Саламатсызбы? Мен айтарым деген бул жаштар деген үлгү алыш керек, мугалимдерден үлгү алып, анан окуучуларга айтабыз, мугалимдерди сыйлап, ата-энени сыйлаш керек, сыйлап мугалимдердин тилин угуш керек. Кээ бир балдар укпагандар да балдар бар, биздин мектепте бар болуш керек. Ошондуктан биздин окуучуларга кайрыларым, ата-энени угуп, мугалимдерди да сыйлаш керек да. Чынында биз ойлоп атабыз да, биз ата-энени жакшы сыйлап атабыз деп, бирок чынында фиктивный сыйлайбыз.
кичине угумуш этебиз, кичине сыйламыш этебиз. Анан бизге жакпаса кыйкырабыз, ата-энеге акырайып карайбыз, тарынабыз, коркутабыз, эшиктерди карсылдап жабабыз, жер тепкилейбиз. Ошондой мына кичинекейинен баштап ушундай башталып атат. Кичинекей эле балдар ата-эненин мээнетин билбей, ата-эненин баркын билбей, улууларды сыйлабай ошондой калат. Эң жамандары тамеки чегип, арак ичип, түнкү клубтарга барат, эң жамандары. Ошол эң жеткен сыйлабастык, эң баштык ошо жанагы жигиттерге кетиш. Же барып кыздар менен жүрүш. Бул эң уяттуу нерсе, ата-эненин абийирин төбөлөө. Ата-эненин намызын төбөлөө. Ата-эне байкуш уялганын айта албайт. Балдар болсо өз билгенин кылып атат. Барып, ар ким менен достошуп жүрүү, жаман жерлерге барып атат. Мына ошол нерсенин баары ата-энени сыйлабастык ошол. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ушул убакытта улууларга, адамдарга болгон мамиле деген темада сүйлөштүк. Бул жаштардын оюнан угуп, сиздер жакшы электен өткүзүп, жакшы чечимдерди кабыл алат деген ойдобуз. Демек, биздин жаштарыбыз улуу муундан, залкарлардан, депутаттардан, мугалимдерден, алардын көрүп эле, тим болбостон алардын жүрүш турушуна, адеп аклагына дагы өтө чоң сареп салары бул маалым болду. Демек, бүгүнкү жаштар эртеңки келечек дейт. Мектеп мүдүрү Сагын эжеге жана Кыз Жибек эжеге чоң ыраазычылык билдирип, жаштар сүйлөшүн теле долбоору Жаңырык орто мектебинен коштошот. Кийинки одон амандашканча саламаттаңыздар. Kudayım bergen, al deylegen, üyümü ketkis, ırıskı kelgen, jıtından senin aycı.